Бартап келген кыргыз эл баарыңарды дайым эстеп турабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, бүгүнкү эскерүү аземинин катышуучулары 2010 жылдын 7 апрелинде болгон элдик революцияда курман болгондорду эскерүү аземине барыңыздар. 7 апрелинде кыргыз эли эркиндик, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн бийликке каршы чыккан тарыхый окуя болуп өттү. Каргашада жалпысынан 87 эр азамат окко ушту. Жашоо турмуштун улга тарыхында экинчи ирет элдик ыңкылап жасады. Тынчтык мыйзамдуулукта бирок жеңиш курмандыксыз болгон жок. 7 апрель Кыргызстандын тарыхында кандуу төңкөрүш катары каратак менен жазылып калды. Официалдуу маалыматтардай оор жаракаттарды алышкан. Урматтуу бүгүнкү эскерүү аземине келген коноктор, катышуучулар, келиңиздер анда 7 апрель элдик революцияда курман болгондордун арбагына арнап Куран окуп бата кылып алсак. Райондук имам катиптин жардамчысы Өскөн Дамлыга söz beririz. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Şul okılgan Kur'an'dan hasıl bolgan soğuktu Allah'ın dünyeden ötüp etken bardak Müslüman atayın elersin arvaqlarına. Oşanda eyler 7. aprelde kurman bolgan bütün Kırgızstan'ın caranlarına bağışladık ya Allah'ım. Özün alardın günahlarını keçirgin, kabırlarını yoğurtun. Allah'ım Kırgızstan. Aprel okyalar bolup ötken, bol ошол aprel okyalarga чыгуунун себеби эле ошол жер жерлерде анан бийлик органдарындагы мыйзамсыз башкарууга каршы элдин нараачылыгы келип чыгып ушундан келип болуп турат. Бүгүн ушул райондун аймагында бүт эле 12 ушул жылдыкка карата 12 жылдыгын белгилеп отурабыз. Эми өзүңүздөр билесиздер, жана айтып өтүп кетти. Ушул каргашалуу окуяда 87 жараныбыз көз жумган. Анын ичинен биздин райондон 2 жараныбыз көз жумган. Буларды эскерүү максатында район аймагында мектептерге, көчөлөргө аттарын койгонбуз. Мындан сырткары 2 жараныбыз бар. Ошол элдик революцияга катышкан. Алардан эскерип бүгүнкү күндө иш-чарага чакыруу маселеге коюп чечиш керек маселелердичи. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Ушул өтүп кеткен. Рахмат. Çok rahmat. Анда кейинки сөз Кадамжай шаарынын мэри Бегалиев Бакытбек. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күн эстен чыккыс. Бүгүнкү күндө ошол себептен буга чейинги мына өзүңүздөр күбө болуп көрүп тургандай ушул жердеги ата бабаларыбызды Кыргызстанга биздин ушул жашоого, турмушка өз салымдарын кошкон аталарыбыздын бардыгы эле жалпы эле биздин мамлекетке жакшы өнүгүшүнө, тынчтыкка, ынтымакка чакырган биздин ата уулдарга эскерүү кечеси болуп атат.